Mezgil, adam, ağlam. Бұл ıyık түшүнүктөр дайыма адамға канат байлап, жашоонун жан жолдошу, өмүрдүн улуу дарыясындай мезгилдерди карытып агып келет. Мына ушул жашоонун тегирмени эчен сыноолорго салып, мезгил барагына жазылып калат. Мезгил да ысык көлдүн толкунундай бири-бири менен жарышып, толкун артынан толкун келип жер дүбүртүн көккө сапырган күлүктөрдөй тагдыр жазмышынын кыйма-чийме жолдорун карытып келет. Адам жашоосу улана берет. Мезгил, адам, аалам. Эсекемдин өкмөткө элге кылган кызматы эч убакта тарыктан эч ким өчүрүп койбойт. Аны менимче Эсекемдин өмүрү өтүп мындан алыстаган сайын ошончолук анын кылган иштери барандуу болуп баарыбыздын көз алдыбызга тартылып турат. Он и понимал и серьезные проблемы, а также очень хорошо общался, по-доброму общался с коллегами, с друзьями, поэтому он получил большое уважение. Өзүм өмүр жашында кыска болсо да ушундай чоң из калтырып кетти. Өмүралиевтердин негизги басым жасаганы ошол билим болгон да. Жумуш дегенде ушул баарын чыштап коюп чуркачы. Баарын чыштап коюп, ооруп атса дагы секирип туруп кетип калчу. Turmuştun жолу кайдан башталат? Ааламдын жолу кайдан башталат? Ата-энең, укум-тукумуң өткөн, киндик кан тамган ыйык жерден башталат. Ал ааламдын аты айыл. Айылдан төрөлүп ааламга карай жол алабыз. Ал аалам турмуш ааламы. Тоң аймагы. Бу чөлкөм эпикалык дүйнө. Ушул тоңдон атагы дүйнөнү дүңгүрөткөн миллион сап улуу эпостун саптарын жатка билип, күнү түнү айткан Саякбай Каралаев чыккан. Куттуу жерден кут адамдар жаралат. Таң кыргыздын касиеттүү жери так ушул жерден Ысык көлдүн дарбазасы башталат. Тоң кыргыз рух дүйнөсүнүн эпикасы рух башаты. Соңку кыргыз тарыхында ысымы аттын кашкасындай таанымал чыгаан инсан, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Эсенгул Өмүралиев касиеттүү тоңдо дүйнөгө келген. Улуу залкарлар чыккан айтылуу тоңдун кулуну, улуттун уулу, эл адамы. Атасы Касым, энеси Дүйшөгүбү, ата тирек, эне жүрөк. Ушул эки карапайым адамдын үй бүлөсүндө 1950 жылы Эсенгул жарык дүйнөгө келет. Бул Эсенгул экөөбүз 1950 жылы төрөлгөнбүз. Ошол төрөлгөндөн баштап бала күнүбүз экөөбүздүкү чогуу өттү да. Экөөбүз бирге ойноп, бирге жүрдүк. Мен эсимде, мен 1-класска барганда абам, сен абам 10-класста окучу. Ушу жанында отуруп алып өзү сабакка даярданып, мен жанында отуруп анан ушу жазууну жазат элем. Ушу жаш кезимден экөөбүз ушул бир отуруп, бир үйдө сабакка даярданган эсимде да. Бул абам биздин ошол бир туугандардын улусу болуп, чоң ата чоң эненин колунда өссө дагы өзгөчө биздин ата-энебиз аябай сыйлап, ошол бизге бир аяк, бизге бир мындай мисал катары ушундай болду да. Сөн деди, эгер боюң аз кырылып, эми жашпыз да, шарды келсек, мурда шарды көрбөсөк, ойнойм десең азыр ойнойсуң, бир ай, анан кийин 5 ай, 5 жыл айылда жүрөсүң. Бир ай чыдап, жакшылап даярданып койсоң, анан 5 жыл бою шарда ойногонго үлгүрөсүң деген бир ушундай бир эле сөз айтып койду. Ошондон кийин баягы болгон мамиле, даярданганга болгон мамиле өзгөчө.
Өткөн кылымдын 60-жылдары Совет доорунун өзгөчө мезгили болгон. Тарыхта биринчи жолу адам космоско учуп, биринчи космонавт Юрий Гагарин өз мезгилинин символуна, ал кездеги жаштардын кумирине айланган. Ар бир адам өз мезгилинин романтикасы менен жашаган. Эсенгул Өмүралиев да ошол кыялдын канатында жашап келди. Анткени бул жылдары жаштар арасында окууга кызыгуу, жогорку окуу жайда окуу өзгөчө күч эле. Жаштар билимге ынтазар эле. Ошол мезгилде Эсенгул Өмүралиев өзүнүн эскерүүсүндө минтип эскертет. 2 жыл өтпөй 1966 жылы Салыйман энемде каза болуп, мен 10 класста Касым байкемдикине келип, 1967 жылы Бөкөнбай айылындагы Максим Горький атындагы орто мектебин күмүш медалы менен бүтүп, Фрунзедеги политехникалык институтка өттүм да 1973 жылы ийгиликтүү бүтүрдүм. 1972 жылы 22 декабрда Анаркүл курсташыбыз экөөбүз баш кошуп, өзүбүзчө үй бүлө куруп, турмуш жолуна түштүк. Эсенгул Касымовичти мен ушу 1988 жылдан баштап билип калдым. Себеби ал убакта эсекем Кажы Сайда заводдун директору болуп иштеп турган экен. Ошо Кажы Сайда биринчи жолу Абсамат Масалиевич ЦКнын бюросун өткөрүп, ошол бюродо Кажы Сайдагы электротехнический заводдун акыбалын, ошол айылдын келечектеги өнүгүүсү тууралуу чоң суроо коюлуп каралган. Ошондо эсекем биринчи жолу көргөм. Ошондо эле мен ал кишинин ошол жерде жасаган докладын, ишке жөндөмдүүлүгүн, ошо ЦКнын бюро мүчөлөрү берген суроолорго кандай жооп бергендигин көрүп абдан ыраазы болгом. Себеби Эсенгул ал убакта жаш кесип болчу, абдан биринчиден билимдүү экендиги, ошол айылдын суроосун, заводдун келечеги тууралуу абдан кенен маяк куруп берген болчу. Тез эле аранын ичинде башкы конструктор болду, андан кийин башкы инженердин орун басары болду, генеральный директордун орун басары болду өндүрүш боюнча. Ошол кезде эле бул киши авторитардык, мындай башкарууну көп каалашыбыз. Ошол кезде эле ошо демократиялык принциптерди колдонуп, кеңешип, ортого коюп, ар тараптан изилдеп ошол маселени тууралыгын, туура эместигин, ошол маселе кийин өрчүп кетеби же токтоп калабы деген тиги багыттарды эске алып иш алып баргандыктан мага жакчу. Аккан арактан суу агат демекчи, караңгыда жол тапкан, капилеттен сөз тапкан бабаларыбыздын тукумдарынан эл керегине жараган эр азаматтары чыгып келген. Алар көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекетин түптөгөн жана кыргыз элинин эркиндикке, көз карандысыздыкка чыгуусуна соңку кыргыз тарыхында эгемендүүлүктүн пайдалуулун тургузууга чоң салым кошкон инсандар чыккан. Алардын сап башын коомдук жана мамлекеттик ишмер Эсенгул Өмүралиевдин ысымын кошор элек. Кийинки эгемендүүлүк болуп, Кыргыз Республикасы өзүнчө бөлүнүп чыккандагы илегендерди парламентте депутат болдук. Мына ошо депутаттыктагы иштеп жүргөндөгүсү Эсенгул абдан ошо кездеги кыйын мезгилдеги саясатка катышып калдык. Эсенгул ошондо абдан мындай айтканда билимдүүлүгүн, бардык нерсени жакшы түшүнгөндүгүн, маселе чечкенде ушунчалык грамотный, так негиздери менен чечип берчү да сүйлөөчү. Сессияда Эсенгул сүйлөгөндө эч ким анын айткан маселе сунушуна каршы болчу эмес. Анткени ал ушунчалык так, ушунчалык грамотный. Мен ошо легендарный парламенттин иштеп жаткан мезгилинде өкмөт тарабынан киргизилген закондорго, чечимдерге, сунуштарга
Эсенгулдун өтө жогорку салымы бар деп айтсак жаңылыш болбойбуз. Эсенгул Касымович менен мен ошол биринчи жолу 91 жылдын аягында 92 жылдары тааныштым да. Мага бир мындай терең ой калтырган, анткени мен ошол убакта бир топ эле министрликтер менен барып таанышып, кандайдыр бир маселелерди чечкенге аракет кылып, жаңы ошондо акционердик коом жөнүндө мыйзам кирген, ошолор жөнүндө мен активдүү болчумун да. Бирок бардык эле министрлерге барганда, ошо мамлекет кызматта жүргөн адамдарга барганда кандайдыр бир жакшы сөз угуп, же болбосо мындай терең анализ алчу эмесмин да. Бул киши Эсенгул Касымович ошол өзүнүн билимдиги менен, тереңдиги менен мага таасир берген. Эсенгул Өмүралиев эмгеги аркылуу эли журтка калтырган адамдык асыл үлгүсү аркылуу кадыр-барыкка ээ болду. Ал өз эмгек жолунда эчендеген мыкты шакирттерди даярдап чыгарды. Мыкты чарбакерлердин устатына айланды. Ал артынан чоң өрнөктүү өмүрүн бизге таштап кетти. Эсенгул Өмүралиевдин оор кырдаалда туура чечим кабыл ала билгендигин, ошону менен бирге жоопкерчиликти сезе билгендиги, туура калыс чечим чыгара алгандыгы аны көп жетекчилерден айырмалап турар эле. Башкасын айтпаганда дагы 1996 жылдан 1998 жылдар аралыгында бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна Кыргызстанды мүчө катары кошууда жумушчу топту жетектеп өтө чоң эмгек жасагандыгы тарых барактарында унутулбай кала берет. Бул тарыхый окуяда Эсенгул Өмүралиевдин эмгеги баа жеткис болгон. Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кошулуу протоколу бул сүйлөшүүлөргө катышкан бардык тараптардын 2 жылдан ашык жүргүзгөн чоң эмгегинин жыйынтыгы. Бул процесс биз үчүн бир жактан чоң сыноо болсо, экинчи жагынан ВТОнун системасын үйрөнүүнүн жакшы мектеби болуп калды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан бул сүйлөшүүлөргө катышкан жумушчу топтун мүчөлөрүнө, өзгөчө жумушчу топтун төрагасы Мезгер мырзага, секретариаттын өкүлдөрүнө чоң ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Он впоследствии работал председателем фонда госимущества и, естественно, вложил большой вклад в начало рыночных реформ. Затем работал в Министерстве промышленности, в антимонопольном комитете. И я хотел бы отметить, что он очень был настойчивый, особенно это проявилось в работе по вступлению во Всемирную торговую организацию. Эсенгул Касымович, он вложил большой вклад, личный вклад для того, чтобы успешно войти нашей стране во Всемирную торговую организацию. Этот шаг помог нашей стране диверсифицировать экспорт, улучшить экономические отношения с дальним зарубежьем. И вот эти тяжелые времена, мне кажется, вступление в ВТО помогло нам в какой-то мере преодолеть кризисные явления. Чоң, кыйын, татаал жумушту алып барды, аны билбейт, түшүнбөйт, көп критикада болгон ошол кезде түшүнбөгөчтүктөн азыр деле кээде айтып калышат, кирбей эле койсок болмок, кийин кирсек болмок деген ар кандай сөздөр болот, бирок мындан чоң жумуш ошо именно Эсенгул Касымович алып барып, Кыргызстан убагында өлкөлөрдөн биринчи болуп кирип, көп кыйынчылыктарга учурабай калдык деп айтсак болот да. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча 143 болуп кирдик. Жана айтып белгилеп кетпедимби, Советтер Союзундагы республикалардан биринчи болуп. Биздин тегеректеги республикалардын жетекчилеринен силер эмне үчүн биз менен кеңешпей кирип кеттиңер дегенге чейин барышып, ошонун ичинде жооп берип аларга туура мамилени сактап калганда дагы Эсекемдин мээнети кылган аракети айтып бүткүс. Жакшыдан сөз чыгат жан шекилдүү, тамырынан аткылаган кан шекилдүү дегендей,
Эсенгул Өмүралиевдин өзгөчө адамдык сапаты, жөнөкөйлүгү, адамдык карапайым мүнөзү, кыйын учурларда жардамга келип, акты ак, караны кара деп ачык айткан чынчыл мүнөзү баарыбыздын эсибизде турат. Аткаруу бийлигинде жооптуу кызматтарда калыс, кынтыксыз таза иштегенди, акылдуулугу, кесипкөйлүгү, адамгерчилиги жана башка толуп жаткан жакшы сапаттары биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталып калды. Губернатор болуп иштегенде абдан мыкты иш кылып берди. Мына ошол иштеринде мен көрүп турдум. Себеби губернатор деген ал кээде аты бар, заты жок губернаторлор бар. Бирок Эсекем ал убакта 1,5 жылга жакын иштеп калды. Дагы иштей бермек, тилекке каршы киши дагы саясий оюндардын курмандыгы болуп кетти. Болбогондо дагы иштей бермек. Ал ишинен эч убакта мындай кемчилик кетирген жок Эсенгул. Айтарым ошо студент кезиндеги мүнөзү менен калды да, жакшынакай болуп, эл менен мамилеси жөнөкөй, скромный, бир кишинин да көңүлүн калтырбаган, бир кишиге үнүн чыгарбаган, жакшынакай кылып туруп, мындай сүйлөшө келгенде жай отуруп, үнүн көтөрбөй, сону сүйлөгөн жигиттердин бири болчу. Туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деген. Вот ошондой киши болгон да бул. Эсенгул Касымович. Бул жакынына карачу эмес, мамлекеттин өсүшүнө, өнүгүшүнө. Ошо биздин мамлекет бир келечекте Кыргыз элине бир жакшынакай байлык алып келсе экен, экономикасы өссө экен. Жана башка мамлекеттер менен байланышты жакшынакай түзүп, жакшы мамилелерди алып кетүүгө көп аракеттерди жумшаган. Господин посол, давайте первый вопрос начнем с председательства Кыргызстана в СНГ. На какие аспекты собирается обратить внимание правительство Кыргызстана в этом направлении? Делается акцент прежде всего на экономическом, потому что мы все находимся в кризисной ситуации, надо выходить из этой ситуации сообща. В одиночку не выйдешь, надо сообща выходить. Поэтому в этом направлении будет сделан большой акцент. Толкундан ысы көлдүн жаны, ошол толкундар биринин артынан бири жарышып, касиеттүү көлгө тирүүлүк жашоо берип тургандай сезилет. Турмушта да ошондой, толкун артынан толкун келет, муун артынан муун келет, мезгилдин улуу сабагы ушундай. Эсенгул Өмүралиев аз жашады, бирок чагылгандын огундай бир күйүп, бир жалындап, мазмундуу өмүр сүрдү. Кайсы жумушка барбасын, Эсенгул Касымовдун артынан эң жакшы ийгиликтерди гана жаратты. Жакшы сөздөр гана ээрчиди. Анын артынан эч качан жаман сөз ээрчиген жок. Анткени ал өзүнүн тазалыгы менен, ишти билгендиги менен биздин жумуриятка билинди. Мен Эсенгул Касымовду жакын таанып калганым 2010-жылы шайлоого бир барып калдык. Ошондо Эсенгул Касымовдун бийиктигин өз көзүм менен көрө алдым. Баскан турганы, кылган жумушу, адамга кылган мамилеси өтө бийик болчу. Юбилейсинде мындай хозяин болгон деп айта албайм. Же болбосо диктатор болгон деп айта албайм. Эсенгул Касымович өзүнүн юбилейсинде мындай лидер болгон да, лидер. Настоящий мыкты лидер болгон. Ошол жагынан, конечно, балдары, эркек балдары, кыз балдары баардыгы Эсенгул Касымовду укчу. Айтканда да кандай баягы мен айтып кеткендей солидный мындай бир сүйлөм менен айтып, ошону уктуруп, аны ушуну жасаттырып койчу да. Ушул жагынан да, конечно, Эсенгул Касымович абдан. Мен оюмча бул ушул үй-бүлө жагынан да, конечно, Эсенгул Касымович өзүндө үлгү болгон да. Республикада 25 жылдын ичинде 4 президент болсо, 4 менен иштештиңиз. Бул жогорку кызматтагы адам өзү кандай болуш керек экен, кандай алып жүрүш керек экен? Эми жогорку кызматтагы адамдардын идеальный критерийин коюп алсаң, ага төртөөнүн бирөө дагы мындай туура келбей калат да. Бирок ошол убакта кырдаалга жараша, ошол заманга жараша, ошол убакытка жараша
ошондой кишилер болуш керек экен. Бирок биринчиден мен мындай ойлойм да, биринчиден Кыргызстандын экономикасын 5 колунда билген киши болуш керек. Ал үчүн Кыргызстандын баарын кыдырып өткөн, кайсы жерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы жерде кандай ресурстар бар, кандай эл бар, ал элдин мүмкүнчүлүгү кандай дегенди жакшы билген киши болуш керек да. Ошого карата анан Кыргызстандын өнүгүү программасын түзүп жолго салса болот. Экинчиден, бул баягы орусча государственный мектеп коебуз, кыргызча мекенчил киши болуш керек да. Мага жок болсо дагы элге болсун, өлкөмө болсун деген киши болуш керек. Андай киши болсо, анан баардыгы таза ак иштейт да. Экинчиси ошондой болуш керек. Үчүнчүсү бул Кыргызстандын ички тышкы мүмкүнчүлүктөрүн мындай жакшы билген киши болуш керек. Өзгөчө тышкы маселелерде ким менен кандай алака түзүп, ошондон эмне алышты, эмне беришти жакшы жолго кое билген. Ошол. Анан эң негизгиси мындай да, муну көпчүлүгү билет, көп кишилер билет ошону. Эски кадрларда. Бирок ушунун баарын кантип жасаш керек, кантип алыш керек дегенде, ошондой чечкиндүү, ошондой деңгээлде, ошол деңгээлде бир чечкиндүү иш алып бара турган киши болуш керек да. Жоопкерчиликти башоту менен жооп берген киши болуш керек. Эл алдында. Мына ошол чечкиндүүлүк жагынан келгенде аксап алат. Өмүрдүн мазмуну эмнеде? Элиңе, жериңе, мекениңе кызмат кылуу. Мына ушул улуу миссия Эсенгул Өмүралиевдин жашоо мыйзамына, адамдык ыйык парызына айланды. Эсенгул Өмүралиев менен коштошуп жатканда өлкөнүн президенти Сооронбай Жээнбеков сиздей таза жана адилет адамдын барар жери бейиш деп айткан эле. Чындыгында эле бул жашоодо ар бир адамдын тутунган турмуштук позициясы, адамдык бийик сапаттары бар. Мен эч качан оюма келчү маселе. Мына ушул жап-жаш убагында биздин инибиз, бир тууганыбыз Эсенгул Касымович Өмүралиевди акыркы жолго мына бүгүн узатабыз деп. Бул жоготуу албетте бүт кыргыз эли үчүн, мамлекетибиз үчүн чоң жоготуу. Республиканын жетекчилери баш болуп эсекемди узатып катышып отурганына биз абдан ыраазыбыз. Бирок мен катуу болгонум, биз улуу адамдарыбызды, улуу инсандарыбызды акыркы жолу узатып атканда гана баалайт экенбиз. Түрүсүнө баалай албайбыз. Эң үчүн бир эч качан урушчу эмес. Мен тиги үстүнө эле бул кичинекей мындай тоонду көтөрүп койгону өзүнчө аябай урушталгандай болчу да. Мен катуу сүйлөп койдум бүгүн деп. Переживать этип калчу кичине тоону көтөрүлүп калса. Ал менен кайсы убакта мен таң калып калчумун. Жашабай калганмы? Жок, 80-ге чыкса. Эмеси жана оору болбогондо бар болчу. Мен соол эле болчу. Чын эле. Эсенгулдай эмгекчил, сабаттуу, адамгерчиликтүү, токтоо, оор башылыктуу кызматкер Чандайк. Тилекке каршы өмүрү кыска экен. Эрте өтүп кетти да. Эми балдарына, ийилерине, кыргыз элине баарына ошо Эсенгулдай уулдарды кадырлап сыйлап жүрөлү деген үмүттү айтам да. Деми, ишеними, анан баарына ушул философиялык түшүнүк менен мамиле кылганы таң калтырган да. Мен
өлімден баары эле коркот. Коркпойм деген адам болбойт. Бирок Эсенкул Касымович муну дагы көтөрүп билип, кыйын убакыт эч билдирчү эмес да. Ушундай ички дүйнөсүнүн байлыгын көргөзгөндө арманды дүйнө экен, эрте кетип калды деп мен эсептейм. Ул агамдын баскан жолу бул келечекте Кыргызстан жаштарына үлгү болчу жол деп эсептейм. Ну, больше всего жалею, что он, наверное, не увидит моего ребенка. Уже в последнее время, когда ему было плохо, мы узнали, что у нас будет пополнение в семье, я спросил у него, говорю, как бы вы хотели, чтобы мы там назвали ребенка? И он там пошутил, говорит, давай так-то, так-то. Вот. Но еще до этого я почему-то осознавал, что 2018 год это был самой большой, наверное, потерей для меня в каком-то смысле слова и самым большим приобретением. И получается, так оно случилось. Вот. Ну, хотел бы, наверное, чтобы он поддержал ребенка, поиграл. Вот. Потому что с каждым внуком, как бы у него там уже сколько, 9-10 внуков, и с каждым внуком он становился все, как сказать, мягче. Наш папа дал нам хорошее образование и был хорошим семьянином. Вот. Потому что, сколько помню, то есть всегда, какие бы проблемы ни были, какие бы вопросы ни были, всегда можно было обратиться к папе, и все вопросы он решал без спешки, взвешенно, всегда мог помочь советом. Да, көп жашоо берсе деп ойламакмын. Кудайым эртерээк алып кетип калды деп. Өкүнгөнүбүз баягы балалык парызды до конца бере албай калдык. Болгон өкүнгөнүм ушул да. Көбүрөөк жашап, неберелердин баарын көрүп, өзү дайым тамашалап айтып калчу эле. Тун неберesi тиги Азаматтын тоюнда отурсам деп ушинтип калат эле. Не болсо арман. Мне кажется, у каждого из нас своя судьба, и каждый идет своей дорогой. И что мне нравится у папы, он никогда не навязывал нам свое мнение. Он соглашался с тем, чего мы хотим. Он никогда не говорил, вот, как бы вы должны то-то сделать, вы должны это сделать. Нет. Он говорил, как бы я себя сделал сам, я всего добился сам. Вы тоже должны. Да, я вам дам опору, я вам дам как бы толчок первоначальный. Это то, что я вас выучу в университете, я помог вам как бы устроиться на работу, но дальше вы уже должны двигаться сами. Вы должны найти себя в этой жизни. Я помню, когда я работала в Алматы, тогда вот после сразу завершения университета, мне очень нравилась, как бы, да, другая страна. И приехала на выходные домой, и он мне сказал, что только в своей стране ты можешь себя реализовать, и только в своей стране ты будешь пригодна. Вот это, наверное, основное, почему я вернулась, и почему мне нравится работать в Кыргызстане. До сих пор не верится, кажется, что он уехал куда-то в командировку и скоро вернется. Эсенкул Өмүралиевдин адамдык, инсандык, мамлекетчилик бейнесинде тазалык менен адилеттүүлүк баарынан жогору эле. Ал артынан ушул бийик сапатты калтырып кетти. Тоолор тоолорго уланат, толкун толкунга уланат, мезгил мезгилге уланат,
ошол жашоону улаган ыйык түшүнүктөрүдө Эсенкул Өмүралиевдин ысымы түбөлүккө жашай берет.